пожарный кириш керек, скорый кириш керек. Эми башаламандыктагы чени болот. Жалал Абад филиалы менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Жалал Абад шаарындагы темир жолдун үстүндөгү жана айланасындагы чачкынды соода жайлары тазаланат. Анткени темир жолдун айланасы тосулат. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын түштүк бөлүмүнүн башчысы кабарлады. Маалыматка ылайык, темир жолдун тиешелүү документтеринде көрсөтүлгөн баланска кирген жер аянттары тосмолонот. Темир жолдун айланасы 11-12-9 метрден башталат. Мына Жусуп Бакиевден башталып, бул жагы 12 метрден, даже мына жогорулай баштап, тиги архитектурага жеткенге чейин 11-12 метр. Ошондой эле эки жагы 11-12 метрден, 13 метрден кем эмес биздин линиябыз бар. Өзүбүздүн территориябыз бар, чызылган Косакта. Ошонун негизинде иш алып баратабыз. Мекеменин мындай кадамы темир жолдун боюнда жашаган тургундарды түйшүккө салган. Анткени тосмо айрым үйлөрдүн дарбазасына чейин жетип, унай эле эмес өздөрү басып турганга жол калбайт деп тынчсызданууда. Катнап өтөмөн, билмеймин. Темир жолдон 9 метр тосулуп калса, дал ошол дуалга такалып калат. Анда биз үйдөн чыга албай калабыз. Башка жактан жол жок, каяктан өтөбүз билбейм. Мен өзүм ооруйм, ар 3 айда ооруканага жатам. Ошондуктан бизге тез жардам керек, же өрт өчүрүүчүлөр келсе, баары бир жол керек да. Только жол болмой калар экен. Тосмо менин дарбазама 2 метрде жетпей калат экен. Адам басып өтө алганы менен унаа кирип чыга турган жол жоголот. Мурда поезд жүрүп турганда дагы бул жер тосулган эмес. Азыр поезд жок. Темир жол иштетилбейт. Андан көрө мына чачкынды соода кылгандарды тазалап берсе, унааларды койдурбай койсо жакшы болмок. Мекеме темир жолдун айланасында ижарага жер берген жана соода кылган 53 адам менен соттошкон. Жогорку сот 43 адам мыйзамсыз отурганын аныктаган. Ушул тапта калган 10 кишинин иши соттооланууда. Бул иштер темир жолду жана ага тиешелүү аймакты сактап калуу максатында жүргүзүлүп жатат. Ал жерде мен түшүнүп атам, жанагы биринчи Жусуп Бакиевден башталгандан кийинки эле оң жактагы, сол жактагы үйлөрдү айтып атасыздар да. Олорду уже биз эсептегенде булар короолорун көрдүңүз да, вороталарын көрдүңүз. Ошолор өздөрү бул мыйзамсыз отурат да. Бул темир жолдун жери, темир жолдун балансында турат. Алар мыйзамсыз үй салышкан, мыйзамсыз короологон. Алар жылышсын, мыйзам салган үйлөрүнү, короолорун бузушсун, өздөрүнө жол алсын. Прям ал жерде прям тупик эмес. Ал жерде переулоктор бар. Переулоктардан кадимкидей кирип чыкса боло берет. Жалал Абад шаарынын мэриясы темир жолдун жанындагы үйлөр мыйзамдуу салынганын аныктаган. Мындан улам мекеме менен сүйлөшүү иштери жүргүзүлүп, бир пикирге келүү аракеттери көрүлүп жатканы айтылды. Мэрия тарабынан ал үйлөрдүн мыйзамдуулугу дагы текшерилди. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен ал үйдүн баары мыйзамдуу болуп чыкты. Баарын кызыл китептер колунда бар. Андан тышкары архитектура кызматы менен такташылды. Такташылганда чындыгы менен эле ошол темир жол тарабында бул илгертеден бери эле калган жол бар экен. Ошол себептен азыркы учурда мэрия тарабынан темир жол Жалал Абад филиалы менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Бүгүнкү күндө мэрия бизге кат жөнөткөн, ушул жерди убактылуу токтотуп туруңуздарчы деп. Биз азыр ал кайрылууну карап атабыз. Бул биринчи жагы, экинчи жагы, кийин биз өзүбүзгө эки иш кылбайлы деп азыр мына калган, азыр жогоруда айтып өтпөдүмбү, 10 адам деп, 10 адам калган. Ошол 10 адамдын тагдырын бир жаңсал кылып, жогорку сотко чейин барып чечип алып туруп, точка коюлгандан кийин толугу менен тосулат. Мекеменин маалыматында темир жолду тосуу иштери этабы менен жүргүзүлөт. Биринчи этапта Жусуп Бакиев көчөсүнөн Бабкин көчөсүнө чейинки аралык тосмолонот. Ошондой эле келечекте дал ушул темир жолдорду иштетүү ыктымалдуулугу бар экени айтылды. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.